Кыргызстандын тарыхы боюнча сабактарды баштайбыз. Бөлөк предметтерден айырмаланып, Кыргызстандын тарыхы боюнча сабактар лекция формасында өтөт. Бул сабактар мектептин окуучуларына, студенттерге, жалпы эле Кыргызстандын тарыхына кызыккан адамдарга арналат. Өзүңүздөргө белгилүү, эгемендүүлүктүн шартында Кыргызстандын тарыхы предмети мектептер үчүн, жогорку окуу жайлар үчүн жана атайын билим берүүчү окуу жайлар үчүн милдеттүү окула турган предметтердин катарына кирди. Мектептин окуучулары дагы, студенттер дагы Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик экзамендерди тапшырышат. Карапайым калктын дагы өзүнүн ата мекенинин тарыхына болгон кызыгуусу жогорулады. Ушуга байланыштуу бул Кыргызстан тарыхы боюнча өтүлө турган сабактарды жалпылап байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки тарыхын лекция түрүндө берүүнү чечтик. Бүгүн Кыргызстан тарыхы боюнча биринчи киришүү лекциясы. Бул лекциянын темасы тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк деп аталат. Бул тема боюнча лекция эки бөлүктөн турат. Лекциянын биринчи бөлүгүндө тарых сабагынын предмети, түзүмү жана максаты жөнүндө сөз болот. Тарых илим катары байыркы Грецияда пайда болгон. Орусча история деген түшүнүк да гректин хистория деген сөздөн алынып, изилдөө, баяндоо, өткөн окуялар жөнүндө айтып берүү дегенди түшүндүрөт. Тарыхтын атасы катарында илимде Геродот эсептелет. Ал байыркы Грецияда биздин заманга чейинки 5-кылымда жашап өткөн. Геродот байыркы Грецияда жашап, гректер менен ирандыктардын ортосунда, перстердин ортосунда 50 жылга созулган, биздин заманга чейинки 500 жылдан 449 жылга чейинки ортосундагы эс алуулар менен жүргөн согуштар жөнүндө шарттуу түрдө тарых деп аталган, биринчи жолу тарых деп аталган китеп жазган. Ошол китебинде ушул кыргыздардын, түрк тилинде сүйлөгөн элдердин, Борбордук Азияда жашаган, азыр жашап аткан элдердин, анын ичинен кыргыздардын ата бабасы катарында эсептелген скифтердин, же болбосо сактардын жашоо турмушу, маданияты жөнүндө баалуу материалдар камтылган. Байыркы доордо пайда болуп, өнүгүп келген тарых илими азыркы мезгилдеги илимдердин барктуусу жана нарктуусу болуп эсептелет. ЮНЕСКОнун рейтинг таблицасы боюнча тарых илими учурдагы 2000ден ашуун илимдин тармактарынын ичинен тил илиминен кийинки экинчи орунда турат. Бекеринен тил илимдин энеси, тарых илимдердин атасы деп айтылбайт. Тарыхый өнүгүүнүн маселелерин түшүндүрүү боюнча байыркы доордо эле эки бири-бирине карама каршы багыт пайда болгон. Анын биринчиси тарыхты идеалисттик түшүнүү, экинчиси тарыхты материалисттик түшүнүү. Бул эки түшүнүүнүн, тарыхты эки түрдүү түшүнүүнүн ортосунда бири-бирине карама каршы келген эки багыт бар. Идеалисттик багыттын окуусу боюнча коомдук турмушту адамдардын аң сезими аныктайт. Коомдун экономикасындагы материалдык чөйрөдөгү бардык өзгөрүүлөр ошол аң сезимге баш ийет. Коомдук өнүгүүнүн негизин адамдардын руханий материалдык деңгээли түзөт. Тарыхты адамдар жасашат, ал эми адамдарга акыл эсти Кудай берет деген түшүнүк үстөмдүк кылган. Бул түшүнүк, тарыхты идеалисттик түшүнүү байыркы доордон баштап 19-кылымдын ортосуна чейин үстөмдүк кылып келген. 19-кылымдын ортосунда көпчүлүккө белгилүү тарыхты түшүнүүдө марксисттик окуу пайда болгон.
Марксистик окуунун пайда болушу менен мында коомдук турмушту аң сезим түзбөстөн материалдык өндүрүштүн деңгээли аныктайт. Коомдук аң сезим экономикадагы материалдык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу болот. Адамдардын руханий моралдык деңгээли алардын коомдун өнүгүүсүн аныктайт. Акыл, эс, билим жана илим материалдык чөйрөгө ылайык калыптанып өнүгөт. Мындай тактап айтканда 19 кылымдын ортосунан баштап коомдун өнүгүшүн, адамдардын тарыхынын өнүгүшүндө материалдык өндүрүш биринчи орунда турат деген идея калыптанып, ушул тарых илиминде өнүгө баштаган. Бул көз караш советтик тарыхнаманын негизин түзгөн. Азыркы мезгилде дагы батыштын айрым өлкөлөрүндө илиминде идеалисттик көз карашты жактаган окумуштуулар бар. Ал эми советтик доорду басып өткөн биздин СНГнын мамлекеттеринде, анын ичинен Кыргызстанда көбүнчө билим берүүдө материалисттик көз караштын негизинде жүргүзүлөт. Эми негизгиси тарых сабагы эмнени окутат, анын предмети кандай аныкталат деген суроого токтололу. Бул тарых илиминин предметин аныктоодагы бул субъективдүү нерсе. Ал ар бир окумуштуунун өзүнүн жеке көз карашына байланыштуу болот. Идеалисттик көз караштагы окумуштуулар тарыхты өзүнчө аныктама беришет. Ал эми материалисттик көз караштагы окумуштуулар дагы окуу китептеринде ар түрдүү аныктамаларды беришет. Бирок негизинен ушул чыгып аткан окуу китептеринде төмөндөгү аныктама басымдуулук кылат. Тарых бул адам коомунун өткөндөгүсүн жана учурдагы абалын хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта окутуучу илим. Бул негизги тарых илиминин негизги талаптарынын бири бул болуп өткөн окуяларды байыркы доордон азыркы мезгилге чейин хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта ошондогу болуп аткан мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтүү менен баяндоо. Окуу китептеринде биз жогоруда айткандай мындан тышкары дагы аныктамалар бар. Тарых илиминин негизги бөлүктөрү бар. Негизинен 3кө бөлүнөт. Биринчи дүйнө тарыхы, же болбосо жалпы тарых деп коет. Экинчи чоң бөлүмү бул континенттердин тарыхы, тагыраак айтканда Азия өлкөлөрүнүн тарыхы, Африка өлкөлөрүнүн тарыхы, Европа өлкөлөрүнүн тарыхы деп континенттердеги мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтүш үчүн ушундай тарыхтын өзүнчө бөлүмү бар. Ал эми үчүнчү негизги бөлүмү мына дүйнөдө азыркы мезгилде 200дөн ашык мамлекеттер бар дейт. Мына ошол 200дөн ашык мамлекетте ар бир мамлекет өзүнүн тарыхын изилдеп, өзүнүн тарыхын өзүнүн окуучуларына үйрөтөт. Анын ичинде мисалы Кыргызстандын тарыхы, Казакстандын тарыхы, же болбосо Россия Федерациясынын тарыхы. Аты айтып тургандай, дүйнө тарыхы жер шарындагы адам коомунун байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки өнүгүшүн хронологиялык тартипте өз ара байланышта окутуучу илим. Биздин Кыргызстандын мектептеринде, тарых факультеттеринде бул дүйнө тарыхы дагы милдеттүү предмет катарында окулат. Тарых факультеттери континенттердин тарыхындагы өзүнчө предмет катарында окушат. Ал эми ар бир өлкөнүн тарыхы бул ар бир мамлекеттин окуу жайларында милдеттүү түрдө окула турган илим. Жогорудагы аныктамаларга таянып, Кыргызстандын тарыхына дагы аныктама берсек болот. Окуу китептеринде Кыргызстандын тарыхына дагы ар түрдүү аныктамалар берилет, бирок негизи бирдей. Негизинен окуу китептеринде Кыргызстандын тарыхы төмөндөгүдөй аныкталат. Кыргызстан тарыхы ата мекенибиз Кыргызстандын аймагында байыркы доордон азыркы мезгилге чейин болуп өткөн окуяларды, кыргыз этносунун,
Kırgız mamleketinin kalıptanıp önügüşünün negizki baskıçların, tarihi insanlardan işmerdigin okutuuçu ilim. Tarih ilimi negizinen iki bölükten turat. Bul arheologiya ilimi jana etnografiya ilimi. Arheologiya ilimi iki sözden bul Grektin sözünden alıngan. Arheologiya koğumdun tarixin adamdardın jaşoo turmuşundan kalgan materialдык естеликтер, emgek kuralları, turak jay, görüstөндөрү, tiricilik buyumdары, asem koozduklar jana başkalar arkылуу izilдөөчү ilim. Etnografiya bolsa, elderдің materialдык jana ruhani madaniyatın ötkön tarihi doğrulardагы özgöçölüktörün, özara baylanışların, oşondoy эле адам zaattın madani turmuşundagы жалпы мыйзам çenemdülüktörдü izilдөөчү ilim. Tarih ilimine bir top gömökçü ilimler jardam beret. Bulardı atay turgan bolsok, birincisi хронология, bul jıl sanoo sistemasın izildeyt. Kırgızstardındagы bayırkı doğru ele uşul jıl sanoo sisteması kalıptangan. Paleografiya, жазуунун tarixin, жазуу esteliklerin taldayt. Numizmatika, arganday materiallardan, taştan, kolodon, gümüştön, altından, jana başka nerselerden jasalgan monetalardı, akça karajatların, medal жасоо искусствосын taldayt. Epigrafika, taşka, metalga, söökö, jıgaçka, jana başka nerselerge düşülgön жазуунун tarixin çeçmeleyt. Genealogiya, bul Kırgızstardın sanjırasına okşoş, uruktardın, uruulardın, elderdin gelip çıkışın bayandayt. Geraldika, mamleketlerden, şaharlardın, uruulardın, jeke adamdardın geripterin olsa Kırgızstarda tamgalar bolgon, har bir uruunun oşolordu izilдөөчү ilim. Toponomika, bul tarih iliminin bir manülü gömökçü ilimlerinin biri, bul yer su atlarının tarih tarjımalını çeçmeleyt. Sfragastika, bul peçattardı izilдөөчү ilim. Tarih iliminin önügüşünde özgöçe oşo tarihtin özündögü bulak taanuu, jana tarih taanuu ilimleri manülü orunda turat. Bulak taanuu, orusça источниковедение, tarihi bulaktardı taldoo jönündögü ilim. Alemi tarih taanuu, orusça historiografiya dep koyot, bul tarih iliminin özünün tarihin izilдөөчү ilim. Emit, har bir ilimdin özünün izilдөө ыкмалары болот. Oşol siyaktуу ile tarih iliminin dagı özünün izilдөө ыкмалары бар. Alarga birinci gezekte biz anıktama bergende dagı ulam kaytalap attık. Bul хронологиялык ыкма. Tarihi materialdardı хронологиялык tartipte bayandoo. Ekinci, sinhronduk ыкма. Koğumda bolup жаткан tarihi okuyalardı bir uçurda taldoого alуу. Dihronduk ыкма, tarihi okuyalardı baskıçlarga bölüp karoo. Tarihi modeldeştirүү degen ыкма var. Bul tarihi okuyalardın önügüşünün modellerin, okşoştukların anıktoo. Alemi statistikalık ыкма degen bul tarihtagı sandık özgöçölüklerge tayanoo. Tarihi taanıp bilүүnün prinsipleri var. Al prinsiplerine tömöndögüler giret. Negizki prinsibi bul tarihi taktık. Argumentler menen faktlardı konkrettүү tarihi kırdalga ılayık. Özara baylanıştagı faktorlar arkılуу taldoo. Objektivdүүлük bul tarihtin en negizki prinsiplerinin biri. Al har bir tarihi okuyanı ar taraптуу. Andagı karama karşılıktardı, oң jana ters jaktарын, күнгөйү менен тескейин salıştırıp kıldat izilдөө. Soциалдык көз караш. Bul tarihi okuyalardın tendensiyalı, taktap aytkanda biйликтеги partiyanın, taptın, eldin, soциалдык toptordun, jana başka kızıkçılıkları arkılуу baylanışın eski alуу. Misalı Sovet doğrunda negizden tarihi жазуулар, tarihte иликтөө, çıgarılgan tiyanaklarının bardığı teң oşol biyilikte turgan KPSS'tin talabına, anın siyezdерinin çeçimlerine ılayık çıgarılçu. Andan tışkarı alternatiflülük degen prinsip var.
бұл объективтүү талдоонун натыйжасында тигил же бул тарыхый окуялардын болушун же болбошунун себептерин талдоо. Мисалы 1916 жылдагы көтөрүлүш сөзсүз түрдө эле болуш керек беле, же бул көтөрүлүштү болтурбай кое турган шарттар бар беле деген маселени карайт.